Жалал Абад шаарында түнкү өспүрүм аталышында рейд өттү. Кече түнү жашы жете элек өспүрүмдөргө карата коомдук жайлар, көчөлөр, стадиондор, тамактануучу жайлар, компьютер ойноочу жана түнкү клубтар текшерилди. Рейд Жалал Абад шаардык мэриясынын социалдык үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмү, шаардык билим берүү мекемеси жана шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан өткөрүлдү. Максаты өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун, укук бузуулардын жана жол кырсыктарынын алдын алуу. Рейдтин жүрүшүндө айрым түнкү клуб жана коомдук жайларда жүргөн жашы жете элек 10дон ашуун балдардын жүргөнү аныкталды. Аларды өспүрүмдөр менен иш алып баруу инспекциясынын кызматкерлери тарабынан Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Жыйынтыгында балдардан түшүнүк каттары жаздырылып, ата-энелерине түшүндүрүү иштери алып барылды. Аталган рейд 3 күн жүргүзүлөт. Анда шаардын аймагында коомдук тартип бузууларга бөгөт коюу жана жаш өспүрүмдөрдүн коопсуздугун сактоо болуп эсептелет. Эскерте кетсек, аталган рейд Кыргыз Республикасынын балдардын ден соолугуна жана руханий адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүлөрдүн алдын алуу боюнча буйруктун негизинде өтүүдө. Азыркы учурда бардык жаш өспүрүмдөрдүн ата-энелери келип, түшүнүк каттарын алып, метрикаларын копия кылып, өзүбүзгө тиркеп атабыз. Жаш өспүрүмдөрдү учетко алабыз. Учетко алып, булар ИДНдин көзөмөлүндө болушат. 2019 жылдын 17, 18, 19 июль күндөрү Жалал Абад шаарынын аймагында Жалал Абад шаардык мэриясы, социалдык өнүгүү башкармалыгы, билим берүү бөлүмү жана ички иштер бөлүмү менен биргеликте түнкү өспүрүм аталышында рейд уюштурулуп жатат.